Бишкек шаарында коменданттык сааттан сырткары күндүзгү учурда дейт биздин жарандар көп эшикте жүрүшөт, топ болуп дагы жана ошо маска кийбестен. Эмне үчүн аларды милиция кызматкерлери ооздуктабайт? Милиция кызматкерлери бул боюнча иш алып барып атат. Жана мен айткандай бул эле эмес. Баягы үй карантинде отургандар боюнча айтпадым мен 6 кишиге 30 миңден 60 миңге чейин суммадагы штраф салынганга сотко жөнөтүлдү. 9 кишиге 3 миң сомго чейин штраф салганга сотко иши жөнөтүлдү. Анан бүгүнкү күнү дагы анализ чыгарып жатышат. Бүгүн штабта дагы биз карайбыз. Дагы ошондой кишилер бар. Бул үй карантинде отургандар. Андан сырткары бүгүнкү күндө абдан бир топ көп комендатура тарабынан протоколдор толтурулуп, баягы күндөрү Бишкек шаарында эле 410 ушундай милиция кызматкерлеринен турган топтор иштеди. Биздин ошол республика Бишкек шаарынын көчөлөрүндө кыдырып, ушундай уруксаты жок чыгып алгандар менен иш жүргүзүү боюнча ошолордун толтурулган протоколдору бар. Алардын баардыгы мына сот аркылуу келип, аларга сөзсүз түрдө чара колдонулат. Эми негизгиси мен айтайын дегеним, бунун баардыгы бул коркутуу, үркүтүү, анан кийин мындай принудительный деп коет орусча, ошондой бир баягы иш чаралар болуп атпайбы? Бунун эффективдүүлүгү дагы ар кандай болот да. Эгерде биздин жанагы айткандай эле жарандарыбыздын өзүнүн ички дүйнөсүндө ошол баягы жоопкерчиликти сезип, өздөрү ошого аракет кылбай турган болсо, bunun ayağı tıyılışı kıyın eken da. Buna bugün көчөйүн көрүп атабыз. Шаарыбызда күндүзгү күнү акыркы мына күн жылыгандан бери абдан көбөйүп кетти. Биздин элдерибиз көчөгө чыккандар көп болуп кетти. Тынымсыз тиешелүү кызматтар, милиция кызматкерлери бул боюнча иш жүргүзүп жатат. 10 майга чейин бул иш токтотпостон жүргүзүлөт. Эгерде кайсы бир жараныбыз анан протокол толтуруп эле ошол жерден чөнтөгүндөгү акчасынын штрафка алып, же болбосо башка кылбай жазып кеткен болсо, ошол менен мен кутулдум дей турган болсо, ал жараныбыз мен айтат элем жаңылат деп. Сөзсүз түрдө ал кагаз суралат, убагы келгенде сөзсүз түрдө жанагы айтылган мыйзамга ылайыктуу иш чараларды аягына чейин чыгарылат. Ошондуктан мен дагы бир ирет айтарым баардык шаардын тургундарына, Ош шаарынын, Жалал Абад шаарынын бүгүнкү күндөгү Ат баш районунун жана башка карантин киргизген жерлерде сөзсүз түрдө өзгөчө абал кирсе өзгөчө абалдын шартын сактоо, өзгөчө кырдаал кирсе өзгөчө кырдаалдын шартын сактоо, кайсы бир жерлерде карантиндер коюла турган болсо, ошолордун шартын сактоо, деги эле мыйзамды сактоо ар бирибиздин парзыбыз экенин мен эсиңиздерге салып кетким келет, урматтуу мекендештер.